Урматтуу мусулман бир туугандар, Америка жергесиндеги жана өзгөчө Чикаго шаарындагы жашап жаткан кыргыз мекендештерибиз, орозоңуздар кабыл болсун. Жараткан Алла Таалам орозо ичинде кылган жакшылыктарыңызды, ибадаттарыңызды, туткан орозолорду, бири бириңерге болгон урмат сыйды баардыгын соопко айландырып, эселеп берсин буюрса. Рамазан айы өзү негизи эле ошо соопту иштеп калуу, соопту таап калуунун чоң бир мүмкүнчүлүгү болгон ай. Ошон үчүн бул айларда бүт жакшылыктардын көбү ушул айда кылганга аракет кылышат адамдар. Бүгүн мен буюрса сиздер менен бир эки хадис окуп, андан кийин өткөндө айтып кеткендей, зекет боюнча кичине бир кыскача маалымат берем. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам bir hadisinde aytıyorlar. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Allah Taalaga sүйүктүү болгон адам дейт. Бул адамдарга пайдасы тийген адам дейт да. Адамдарга пайдасы, жакшылыгы тийип турган адам Алла Тааланын алдында сүйүктүү пенделерден болуп эсептелет экен. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslimin. Ошондой эле Алла Тааланын эң жакшы көргөн иштери, амалдары дагы бул бир мусулмандын, бир адамдын жүрөгүнө жылуулук тартуулой билүү, же бир адамдын жүрөгүнө жылуулук сала билүү дейт. Кубандыра алсак, жакшы сөз менен болобу, жакшы мамиле менен болобу, кыйынчылыкта болсо ал акыбалын сурап, материалдык жактан, моралдык жактан жардам көргөзүү бул эң жакшы иштерден экен. Ошону менен улай алдында ау такшифа ан курбату, ошо кыйынчылыгы болсо дейт, муктаждыгы болсо ошону жоя алсаң дейт. Бул Алла Таалага эң сүйүктүү иштерден экен. Карызы болсо карызын төлөп койсоң дейт. Ачкы болсо курсагын тойгузуп, суу сагаткан болсо суу берсең. Айтор адам баласына пайдасы тие турган жакшылык иштердин баары Алла Таалага сүйүктүү иштер болсо эсептелет экен. Ошондой эле Алла Таалага сүйүктүү пенде дагы башкаларына пайдалуу адамдар дейт. Илими жагынан, билими менен, жакшы сөзү менен, акчасы менен, айтор жакшылыктын түрлөрү аябай көп да, ошол жакшылыктардын баарын кыла билүү Алла Таалага сүйүктүү пенде болууга алып бара турган, жетелей турган жакшы нерселер экен. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз айтып атат, Аби Хурайрадан риваят кылган бир хадисте Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бир күнү жыйылып отурган сахабалардын жанына келди дагы дейт, силердин ичиңерден дейт, жакшыңар ким, жаманыңар ким айтып берейинби деди дейт. Yani жалпы адам баласы, ошол жерде отурган адамдар эмес, жалпысынан адам заттын баарына кайрылып, силердин жакшыңар ким, жаманыңар ким айтып берейинби деди. Муну 3 жолу сураганда сахабалар биринчи албетте коркуп, ушул биздин ичибизден бирөөнү айтабы экен деп эме кылат да, кооптонот. Анан 3 жолу айткандан кийин албетте я Расулуллах айт дешет. Ошондо пайгамбарыбыз силердин дейт жакшыңар жакшылыгы үмүт кылынган жана андан дейт эч кандай бир жамандык күтүлбөгөн адам жакшы адам дейт. Бир адамдан бир жакшы нерсени күтө турган болсок, ал адамдан эч кандай бир жамандык нерсе, кооптуу нерсе келбейт дей турган болсок, ошону сезимди алып жашай турган болсок, демек ал адам жакшы экен. Ал эми жаман адамыңар дейт. Ал адамдан дейт кооптонуп турасың дейт, жамандыгынан коркосуң, жанына баргандан коркосуң, себеби жамандыгы кесепети тиет деп коркосуң дейт. Бул адам жаман адам дейт. Караңыздар, жакшы адам сөзү менен, өзү менен баардык жагынан адамга жакшылыгы жуга турган адам экен. Ал эми жаман адам дагы сөзү менен, көзү менен, өзү менен баардык жагынан дагы адамдарга зыян берген адам, бул жаман адам болуп эсептелет экен. Ошон үчүн биз, урматтуу бир туугандар, колубуздан келишинче адамдарга пайдалуу, жок дегенде жылуу сөз менен, жакшы сөз менен да болсо мамиле куруп, көңүлдөрүн көтөрүп, жакшы нерселерди айтышыбыз керек экен. Жана кыргыздарда жакшы сөз бар эмеспи? Ашың болбосо дагы кашың болсун дейт да. Yani аш бере албасаң да жылмайып, жакшы маанай тартуулап кой дейт. Биз да буюрса мусулман бир туугандар, бири-бирибизге ошондой жакшы маанайды тартуулап, жакшы
bir мамиледе болуп, бири-бирибизди жакшылыкка дайыма жетелеп жүрө берели. Ал эми азыр экинчи ошол зекет боюнча өткөндө айтып берем деп айттым эле, ошол убада боюнча сиздерге зекет боюнча кыскача айтайын. Зекет бул бир ибадат. Исламдын 5 түркүгүнүн бирөө. Мусулмандын мойнундагы парз. Алла Таалага ишенип ыйман келтирүү эң биринчи ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах. Бул кандай парз болгон болсо, экинчиси намаз парз болгон болсо, үчүнчүсү орозо парз болгон болсо, төртүнчүсү зекет дагы парз. Ошо зекетти аткаруу бул өзүнчө ибадат. Зекет берип жатканда биз кадимкидей ниет кылып коюшубуз керек ичибизден. Зекетти биринчи кимдерге парз болот, ошол жөнүндө ичине айтып берейин. Андан кийин зекетти кантип аткарат, бул жөнүндө да айтып беребиз буюрса. Зекет бул мусулман бир адамдын колунда ичкен жегени, күнүмдүк муктаждыктарынын сыртында 81 грамм алтындын өлчөмүндө алтын же акча боло турган болсо, же бул товар боло турган болсо, бизнеске айландыра турган, ошол мүлккө ээ болгон убакыттан баштап 1 жылдан кийин парз боло турган бир ибадат. 1 жыл дегенде дагы азыр бизде ошо мусулманчылыктын ай менен эсептелген камари деп коет. Ай менен эсептелген орозо тутуп атпайсызбы, жыл сайын 10 күн аркага жылып. Ошол жыл менен хижри жыл деп эсептейбиз муну. Ай менен эсептелген жылдан кийин, 1 жылдан кийин ошол зекет важип болот. Ал эми азыр биз эме кылып аткан Григорий календарь менен эсептей турган болсок, ал анда 33 жылда 1 жыл кошулуп калат да. Ошон үчүн ай менен эсептеш керек дагы, ошо 1 жыл толгондон кийин бере баштайт. Мисалы дейли, Рамазан айын азыр баарыбыз билебиз, ошон үчүн Рамазан айынан эле мисал берейин. Рамазан айына 1 ай калганда, же Рамазан айынын ичинде, же Рамазан айынан 1 ай өткөндөн кийин бир айлардын эмесин бир карап коюш керек. Кайсыл убакытта бир ошол муктаждыктын сыртында бир байлыкка ээ болгон болсо, 81 грамм алтындын өлчөмү дейт. Муну азыр долларга айландыра турган болсок, бир орточо эсеп менен бир 1800, 1900 же 2000 доллардын тегереги болот да. Бул эми алтындын баягы эмесине, баасына жараша болот. Ушул өлчөмгө ээ болгондо ал шарият боюнча бай адам болуп эсептелет. Ошол нерсеге жеткенде, байлыкка жеткенде, мисалы Рамазан ичинде жетти деп коелу, 2023-түн ичинде бир адам ошол мүлккө ээ болду. Бул зекетин сразу береби? Жок. 1 жыл өткөндөн кийин дейт. Эмдиги жылы Рамазандын ичинде берет, 1 жылдан кийин. Рамазанга жете электе эле башка убакыттарда бай болдубу? Ошол убактан баштап эсептеш керек. Только Рамазандан башталып эсептелет деген шарт жок. Кайсыл убакытта ошол 81 грамм алтын же болбосо 2000 долларга ээ болгондон баштап эсептей баштайт. Дагы кайталайм. Ошо негизги муктаждыктарынын сыртында, жашап аткан үйүнүн, кийим кечесинин, тамак ашынын, минип жүргөн машинасынын сыртында бир ушундай 2000 долларга ээ болду. Ошондо бай болуп эсептелет. Ал эми ошо 1 жылдын ичинде мунун байлыгы кээде түшүшү мүмкүн ылдый, кээде өйдө чыгышы мүмкүн, кайра түшүп, кайра чыгышы мүмкүн. Маселе ошо 1 жылдан кийинки келген точкага токтолот дагы, ошол жерде колунда 2000 доллар болсо, ошого жараша чыгарат, 5000 доллар болсо, ошого жараша чыгарат, 100 000 доллар болсо, ошого жараша зекетин чыгарат. Ал ортодогу түшүп чыккан цифралар, суммалар эсептелбейт. Качан ошол барган нерсесине гана жеткен, зекет бере турган убакыттагы 1 жыл айлангандан кийин, мындайча айтканда 355 күн болуп эсептелип атат орточо эсеп менен. Ошо 355 күндөн кийин ошону карап туруп зекетин чыгарып берет. Кээде ушундай бир суроолор туулат. Зекетти ниет кылып же айтып бериш керекпи деп. Зекетти берип аткан адам бөлүп атканда же болбосо ошо атайын бирөөгө берем деп чыкканда ниет кылып койсо ошол жетиштүү. Ал зекет алып аткан адамга бул зекет деп
айтышы шарт эмес. Себеби адамдын зекет алып атам деп көңүлү сынып калышы ыктымал. Зекет ала турган адамдарды өзүнчө айтабыз азыр бир аздан кийин. Зекетти берип атканда ниет кылып койсо жетиштүү экен. Качан айтат бул зекетти? Эгер зекетти бир фондко берип аткан болсо, же бир кайрымдуулук фондуна, же бир вакил деп коет, бир адамды өкүл кылып шайлап, ушул менин зекетимди бер деп атса, ошол кишиге айтат, бул менин зекетим деп. Зекет коомдук иштерге аралашып кетпеш керек. Зекеттин эң биринчи ошо шарты ниет болуш керек, экинчиси тамлик дейт. Бирөөнүн мүлкүнө өтүш керек. Коомдук бир мечитке же болбосо бир жалпы колдонула турган фонддун эсебине түшпөш керек. Ал жеке адамдын мүлкүнө өтүш керек. Ошон үчүн эгер бир фондко же кайрымдуулук бир уюмдарга бериле турган болсо, зекет экенин эскертип койсо, ал жердеги ошол кызматкерлер, ал жерде иштеп аткан адамдар аны ошо зекет ээлерине бере алганга мүмкүнчүлүгү болот. Анан зекет боюнча дагы азыр Америкада ушундай бир эмелер бар, суроолор болуп калат. Мен карызым бар, мисалы үйүм бар, машина карыз алгам, карыз болуп туруп кантип зекет бере алам деп. Карыз болуп турган адамда бул Американын карызы башка өлкөлөрдүкүнө караганда айырмасы бир аз башкачараак. Себеби үйлөрдү жанагыдай 15 жылдык, 30 жылдык же машинаны ошондой 5 жылдык срок менен, убакыт менен алып аткан үчүн бул убакта ал карызы дайыма кетип аткандыктан анда проблема жок. Себеби аны и так эле эсептеп атат. Ошол айдын башында мисалы бир адам үй алды, машина алды, карыз калды, бирок карызы мисалы 500 миң турат же 100 миң турат, бирок ошонун жанында 2 миң доллар өзүнчө турат. Ушул 2 миң доллардан барып эсептелет дагы, ал карыздын айлык пейменттерин жана төлөмдөрүн төлөп кете берет. Бир жыл келгенден кийин ошо айлык төлөмдөрүн төлөп кетип атат, бирок ошонун жанында ашып калган бир сумма турган болсо, ошол суммадан бериш керек болот. Экинчи бир нерсе, мисалы трак компаниялары сурашы мүмкүн. Биз бир канча трагыбыз бар. Буларды биз ошондой сатып алганбыз, белгилүү убакыт менен төлөйбүз. Трактын карызы бар, буга зекет беребизби деп. Трактын өзүнө зекет берилбейт. Тракты иштетип атканда трактан түшкөн кирешеге зекет берилет. Ошондой эле кээ бирөөлөр машина алып же үй алып арендага, ошолорду үйдү сатып алып, үйдү арендага бериш мүмкүн. Үйдүн өзүнөн берилбейт, үйдөн түшкөн аренданын, киранын ошо кирешесинен зекет берилет. Машинаны да ошондой болот. Айтор бул колдонулуп аткан буюмдар өзү сатылык үчүн эмес, киралык үчүн болгон болсо, киралыктан берилет. Эгер бир адам ошо трактарды же машиналарды алып коюп койду, же бир буюмду алды, максаты ошол буюмду сатыш керек. Ошол буюмдун баарынан берет. Мисалы, мен бир 5 машина алып койдум. Максатым бул 5 машинени бүгүн 50 миңге алсам, эртең бир 70 миңге сатам деген оюм бар. Бул 5 машиненин акчасынан, суммасынан зекет беришим керек болот. Эгер 5 машинени сатпайм, арендага берем десем, ошо 5 машиненин арендасынан түшкөн кирешеден зекет беришим керек болуп калат. Ал эми жердики өзүнчө үшүр деп эсептелет. Ал бул жерде жер иштетпеген үчүн жер иштеткендерге өзүнчө айтып берсек болот. Алар ошо түшүмдүн 1/10 беришет. Дагы бир суроо, кээ бирөөлөр айтат, биз товарыбыз бар, буюмдар, кездеме болушу мүмкүн, тамак аш болушу мүмкүн, маркет болушу мүмкүн. Эгер ошону соода катары колдонуп аткан болсо, ошол маркеттин ичиндеги товардын общий суммасын эсептеп, ошондон бир жыл өткөн болсо, товардын баарын суммасын эсептеп туруп, ошондон акчалай же ошол товардын өзүнөн дагы 2,5% чыгарып зекет катары берсе болот. Зекетти жалгыз эле акчалай эмес, ошо колдонуп аткан буюмдарды, адам колдоно ала турган буюмдарды дагы берсе болот. Бирок акыркы эмеде ошо эң негизгиси ошол эме болуп атат. Бир адам дагы муктаждыктарын өзү каалагандай чечсин деп, ошо зекет ала турган адамдар үчүн акча айтылып атат. Бирок мисалы маркет иштеткен адамдар ошол сатып аткан товарларынан, эми эгер тамак аш жаатында болсо тамак ашта берсе болот, кийим-кече сатып аткан болсо кийим-кечеден берсе дагы болот.
Анан ушул жерде дагы эң маанилүү нерсе эсептеп атканда ошо 1 жылдык эсептөөнү туура ошо айдын саны менен эсептеш керек болот. Ниетти кылыш керек болот. Анан туура жерге бериш керек болот. Зекет ала турган адамдарга бериш керек болот. Кээ бир адамдар болот, зекет алганга акысы жок. Мындайча айтканда, өзү зекет бере ала турган деңгээлде ал адамга зекет берилбейт. Бирок бир адам иштеп жүрөт, окуйт, иштейт, алган айлыгы же стипендиясы анын байлыгына жанагы исламдагы 81 грамм алтындык байлыкка жете турган даражасы жок. Бул адамга берилсе болот. Себеби ал ошол зекет менен дагы өзүнүн турмушун жакшыртып кетет деген маселе. Эми Америкада көбүнчө эмне студенттерге берилет бул жерде. Керектүү ошо студенттерди карап жүргөн кызматкерлерге берсе болот. Эми алардын да ошо зекет нисабына жете элек болгон болсо. Дагы бир зекет мисалы кээ бирөөлөр айтат, менин дейт бир жылкыга негизи зекет берилбейт, бирок менин жылкым бар дейт да. Жылкыны эгер адам сата турган товар катары колдонгон болсо, бул жылкыдан зекет берилет. Тооктон мисалы зекет берилбейт деп коет, бирок бул товар катары, бизнес катары боло турган болсо берилет. Айтор бизнес катары колдонулган баардык буюмдардан зекет берилет. Эгер бул зекет боюнча дагы түрдүү суроолор болгон болсо, мага жеке кайрылсаңыздар дагы балким түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Кыскача бүгүн зекеттин мазмуну ушундай. Кайра кыскача да бир кайталап коеюн. Зекетти ошо 81 грамм алтындын, бул жерде ошо мен эң азын алдым. 81, 85, 92 грамм деп ошо мазхаб аалымдарынын пикирлери бар. Ошо пайгамбарыбыз ошол нерселерди айткан өлчөмдөрдү. Ошо эң эмеси туура болгону Ханафи мазхабына көрө 81 грамм алтын. Ошонун өлчөмүндөгү байлык болгону, байлыкка жетишкен адам 1 жылдан кийин эсептеп туруп, кайсыл суммага жеткен болсо ошондон берет. Мен 1 жыл мурун ошо 81 грамм алтындын, мындайча айтканда $2000 эле байлыгым бар болчу. Азыркы убакта 5000 болуп кетти. Мен 2000ден беремби деп сурашы мүмкүн да, 5000ден берет. Ошо өсүп келип кайсыл жерге жетсе ошол жерден берет. Bir жылдын ичинде өйдө ылдый чыгыштар болот, алар эсептелбейт. Зекет бере турган ошо 1 жылдык келген убактысы келгенде канча колунда канча сумма, канча байлык болсо, ошонун 2,5%-нен зекет кылып бере алат. Эми ибадат кылуу экинчиси ниет катары. Ибадат болгон үчүн ниет катары чыгарып бериш керек. Туура адамга бериш керек болот. Туура адам дегенибиз ошо муктаж болгон, зекет ала турган, шариаттын белгилеген адамдары, мусафир, окуучу, карызы бар адам, жолдо жүргөн адам, кембагал адам, ушуларга зекет берилет. Кыскача бүгүнкү зекет боюнча сүйлөй турган маселебиз ушул. Орозоңуздар кабыл болсун. Жараткан Алла Таалам тынччылык, аманчылык берсин. Үй бүлөңөргө берекесин берип, баарыбызды Алла Таалам ыймандуу, адеп ахылактуу, өзү сүйгөн, пайгамбар сүйгөн пенделерден кылсын. Амин. Алхамдулилlah.